Куштар кеткенде. Чыгарманы жазган Решат Нури Күнтекин, түрк тилинен которгон Талайбек Абдиев, окуган Айбек Бийбосунов. Экинчи аудио бөлүм. Тозок. Алгач Лейла менен Нежиланын оозунан чыккан бул сөз ушул бойдон калып калды. Эми кичинекей Айшеден баштап баардыгы үйдө тозок дей турган болушту. Бирок бул тозоктун күн сайын жарым саатка созулчу бир тынчтыгы бар эле. Кечки тамак. Жарым саатка кармашуулар, көз жаштар токтоп, ашканада мурунку күндөрдү эске салган бейкуттук өкүм сүрөр эле. Бул кереметтин себеби шефкет. Негедир бүтүн үй бүлө аны мурункудай эле сүйүп сыйлачу. Бул балким анын чатакка аралашпагандан болсо керек. Анын үстүнө өздөрү үчүн эртеден кечке кыжынып иштегенине боор орушчу. Ал дасторконго отурганда баарынын жүзү өзгөрүп, тамак ичип бүткөнчө бири-бири менен жакшынакай сүйлөшүп отурушчу. Бирок жакындан бери шефкет да өзгөрө баштады. Мурунку шайырдыгы, шоктугу жок. Дасторкондо мурункудай жадырап жайнап сүйлөбөйт. Кээде эгин колуна таяп, ойго батып кетет. Али Риза бей анын өңү кубарып, көздөрүнүн алды көлөкөлөнүп турганын адегенде караңгылык менен чырактын күңүрт жарыгынан көрүп жүрдү. Бирок баланын сүйлөгөнү да өзгөрдү. Адатынча толкунданып, үмүт ойготчу нерселерди айтып атып эле дароо ындыны өчө түшчү болду. Балаң түшкүр, катуу чарчап жүрөбү? Бир нече жолу мунусун аялына айтмак болуп, бирок батын алган жок. Хайрие ханым жанына жакындай албай турган бир аял болуп калган эле. Чалынын кооптонгонун туйса кежирленип тескери кетет да аны ого бетер кыжалат кылат. Бирок Хайрие ханым оозунуп ачылды. Кыштын бир кечинде Али Риза бей бир китепти кармап мангал башында үргүлөп отурган. Хайрие ханым эшикти ачып эле «Жата элексиңби?» деп сурады да ичкери кирди. Калп эле жара көрүлөнүп «Бөлмөң суук экен, үшүгөн жоксуңбу?» деди. Мангалды көсөгөн болду. Терезенин жел кирген бир жерине кагаз тыкты. Анан Али Риза бейдин көйнөгүнүн сөгүлүп жеткен жерин көрүп, «Чеччи, тигип берейин», деди. Чалы көйнөгүн чечип берип, ич кийими менен калганын көрдү да, үшүйт деп коркто окшойт одеял алып келип жапты. Али Риза бей бул алпейимдикти жакшылыкка жооруган жок. Аялынын жойпуланып турушу, күндөгүдөй зиркилдебей алпейим болуп калышы бекеринен эмес. Баягы жакшы убактарда үйдө жүрчү кызматчы аялдар эсине түштү. Хайрие ханым аларды жер жеберине жеткире жемелеп тураар эле. Анан эле бир күнү кечинде мамилеси өзгөрүп калчу. Өзүнчө эле ак пейил алпейим болуп. Кызматчы ал кечте өзүн коноктой сезет. Анан чынында эле ошондой болуп чыкчу. Анткени эртеси эртең менен түйүнчөгүн алып кеткенге аргасыз болуп калчу. Али Риза бей эми азыр бир нерсе сурайт деп күтүп турду. Кемпир бир аздан кийин көйнөктү тигип атып: «Али Риза бей, сени менен сүйлөшөр кеп бар эле. Акылым жетпей турат. Азыр шефкеттин бөлмөсүнөн келатам. Көпкө сүйлөшүп отурдук». Чал операция үстөлүнө жата турган оорулуу сыяктуу баарына кайыл болуп, демин катып күтүп калды. Аялы ан сайын кыйнагысы келгенсип, бир топко унчукпай турган соң: «Уулубуз бир келинди сүйүп калыптыр. Албасам болбойт дейт», деди. Шефкет жаш, адамдардын бул дүйнөдө сүйүүдөн өткөн маанилүү жана олуттуу нерсеси жок деп турган убагы. Али Риза бей муну абдан жакшы билсе да, аялына ишене албай турду. Анын оюнча ашыктык телегейи тегиз, иштеген иши бар адамдардын билип туруп, ыктыяры менен башына сатып ала турган бир дарт эле. Шефкет сыяктуу иш чачынан көп, оор басырык, акыл эстүү бала мындай кили соолукка кантип барды? Али Риза бей бир топко ойлонуп отурган соң башын жерге салып: «Болуптур да, үйлөнсө үйлөнсүн, эмне кылалы?» деди. «Акысы бар, бизди бак деп мажбурламак белек». Хайрие ханым аны колдоду. «Ошондой деди, бирок бир нерсеси бар экен, ошол мени ойлондуруп турат. Билбейм, сен эмне дейсиң?» «Дагы эмнеси бар экен? Эмне олку-солку болуп турасың, айтпайсыңбы?» «Карып калдың, катуу кыжалат болуп кетесиң деп коркуп турам». Али Риза бей калтырай баштады. Аялы бирдемеден коркуп турат. Хайрие ханым жакындан бери аны ар кандай себептер менен кыйноодон рахат ала турган болгон. Демек, ойго келбес жаман нерсе угат окшойт. Чал толкунданганын жашырууга аракет кылып: «Коркпой эле айта бер», деди. «Мен эми баардыгына көнбөдүмбү?»
Аял көйнөктү тигип бүтүп маңгалдын баш жагына чалдын маңдайына отурду да атеш күрөк менен гүлдү көсөгөнчө коорай баштады. Шевкет банктагы секретарлардын бири менен жүрүптүр. Ал күйөөсү бар келин экен. Башында жашырынып жолугуп жүрүшүптүр. Акырында иш ачыкка чыгыптыр. Келинди күйөөсү менен үйүнөн кууп жибериптир. Эми уятынан банкка келе албайт экен. Шевкет албаса сөзсүз өзүмдү өзүм өлтүрөм деп жатыптыр. Али Риза бей аялы күткөндөй алкынып жулкунбады. Тескерисинче сүкүт салгандай отурду. Кейгендей күлүмсүрөп: "Шевкет ошол келинге үйлөнөм дейби?" деди. "Сен макул болсоң, эки кишини куткарат элең." Шевкет эми эр жетти. Албетте кандай кааласа ошондой кылат. Мен өзүм мындай ишке макул боло албайм. Эмне деп атасың, Али Риза бей? Эркекче бир сөз кемпир. Уулум ушундай иш кылса, аны өлдү деп эсептейм. Бир балам бар эле, аны да Кудай алып кетти деп таш кучактайм. Тилекке каршы мындан башка айла жок. Хайрия ханымга чалынын сыры белгилүү. Мындайда эмне деп айтса да таасир этпей турганын жакшы билет. Ошон үчүн унчукпай отурган жеринде үн сөзү жок ыйлай баштады. Али Риза бей калыбынан жазбастан: "Бекер эле ыйлап атасың, кемпир", деди. "Кайталап айтам, мен андай келинди үйүмө киргизбейм. Шевкет мени укпаса, бул үйдү мен багып атам, сенин мындай дешке акың жок десе, андай иш башка. Эч бириңердин жүзүңөргө карабастан чыгып кетем. Буларды уулума да айтаарсың, сага боорум ооруйт. Бирок эмне кылалы, мындан башка аргам жок." Хайрия ханым ыйлаган бойдон бөлмөдөн чыгып кетти. Али Риза бей бул түнү уктай албасын билип төшөккө жаткан жок. Адыялды жамынып, түнү бою бош маңгалды көсөп, ойлонуп отурду. Үй кайрадан эки жаатка бөлүндү. Фихрет бул үйлөнүүгө таптакыр каршы болду. Бир жолу жеңи болуп келер келин башынан түрдүү окуялар өткөн шектүү аял эле. Андан калса үйдөгү жокчулук менен акчанын жетишсиздиги ого бетер арта тургандыгы бышык. Лейла менен Нежла болсо, Шевкет үйлөнсө дегенде ак эткенден так этишет. Кандай болгондо да бул келин менен бир үйгө бир аз жаңылык менен шаттык кирмек. Атасы сыяктуу артта калган Шевкет келинчегинин түрткүсү менен сөзсүз өзгөрмөк. Эки жаат ортосунда катуу кармашуулар башталды. Али Риза бей бул маселеде граниттей бекем турду. Анын үстүнө Фихрет да өтө жаалдуу өнүк болуп чыкты. Ал эми Хайрия ханым чалын жеңүүдөн үмүтүн үзбөй, ачык чабуул жасоо менен бирге бул күрөштө аны акырындап жемиргенге аракет кылды. Акча менен күч аларда болгондуктан алар бул көжөлгөн чалдын көктүгүн эртедир кечтир жеңишмек. Бирок бир нерсе бар эле. Шевкет өтө эле көпшөктүк кылып атты. Кап, ал атасына бир аз каршы турар инсан болгондо эмне? Тилекке каршы эрезеге жеткен эле жигит кыз сыяктуу бекинип алып булкулдап ыйлап, саргарып соолгандан башка колунан эч нерсе келбеди. Сыртынан караганда ата баланын ортосунда эч нерсе болбогондой. Шевкет атасын мурункудан да катуураак урматтап, кандай болгондо да аны эч качан капа кылбай тургандыгын кебетеси менен да, сөзү менен да билдирип жүрдү. Хайрия ханым кээде уулуна: "Шевкет, атаңдын тилин албай коюшуңду мен да каалабайм. Бирок эч болбосо бир аз кабагыңды салып койсоң боло", деп насаат айтчу. "Бул адамды кандай түшүнөрүмдү, кандай сыйлаарымды билбейсиң, апа. Таарынба, көңүлүнө кетпесин. Сени да абдан сүйөм. Бирок аны таптакыр башкача сыйына тургандай сүйөм", дечү уулу. Хайрия ханым адегенде чалдын Шевкетти жанындай көрөрүнөн пайдаланып, ошол таалуу жеринен кармап, аны ийге келтиргенге аракет кылды. Үйлөнбөсө уулунун өлө турганын же өзүн өзү өлтүрөрүн саймедирип берди. Ансыз деле ачуусу тарап калган чал уулунун өлүп жатканын элестетип алып, бетин жаап өксүп ыйлайт. Бирок соңунда баягы эле былк этпеген ишеним менен өлүмдүн бул үйлөнүүдөн миң эсе өйдөлүгүн айтчу. Шевкеттин көңүлү абдан чөгүп отурган бир кечте чал кемпирдин ортосунда коркунучтуу окуя болду. Хайрия ханым буркан шаркан түшүп: "Балаңы көз көрүнө өлтүрө албайм", деп чаңыра баштады. "Болуптур, капа болбо. Шевкет каалаганын кылсын. Мага карабагыла, мени жок деп койгула. Атымы да укпайсыңар", деди. Кемпир болсо анын жакасына жабышып, ого бетер ажылдады. "Ушул сөздү кайсы бетиң менен айтасың? Ушундай үйдү, ушунча баланы бир байкуш катынга жүктөп коюп, качып кетиш уурлуктан өйдө деп турасыңбы?" Ушул окуядан кийин Хайрия ханым мындай катаалдыктан пайда чыкпасын түшүндү. Дагы катуураак урушса, чал өлүп калышы мүмкүн, бирок оюнан кайтпасы бышык.
эми башка малга өттү. Чалы бул үйлөнүүнү намыссыздык деп жатпайбы? Демек, уулунун бир байкуш келинди карабай таштап кетиши андан өткөн намыссыздык экенин ага далилдеш керек. Харие ханым эми ушул жагынан чабуулга өттү. Уулуң бир үй бүлөнүн намысын тебеледи. Бир бечара келиндин көчөдө калышына себеп болду. Ал деле адам да. Ал байкушта сенин хикретиң, Лейлаң менен Нежлаң сыяктуу тажрыйбасыз бир кыз бала. Алла Таала кийин бизге өз балдарыбыздан көргөзүп жүрбөсүн. Бу келиндин абирин тазалоо уулуңдун мойнундагы карыз болуп калды. Али Ризабей адегенде бул жөндүү сөзгө кулак салбагандай көрүндү. Бирок бул солк этпеген асканын алды билинбеген менен бошошо баштады. Бир күнү себепсиз эле кемпирин чакырды да баарына баш ийген таризде: "Ханым, мен көп ойлондум", деди. "Уулубуздун бир келинди карабай таштап кетиши туура болбойт. Шевкетке айт, атаң сенин көңүлүң сүйгөн келинди кабыл алууга, ага өз кызыбыздай кучак жаюуга даярбыз", деп ататты. Той кечи, үйдүн баары жаркыраган жарык ичинде, эшик терезелер ачылган, оркестр ойноп жатат. Ал токтой калганда шайыр күлкүлөр, каткырыктар, кыйкырыктар чыгат. Көчөдө болсо көз уялткан жарыкка келген шайтан көпөлөктөрдөй өзүнчө бир кымкут, алыстан музыка менен жарыкка агылып келаткан эл, аялдар, эркектер, балдар кээси тойдун тамашасын көчөдөн караса, айрымдары канаты кайрылганча ачылган эшикти көргөн соң тартынбастан бакка кирип жатат. Али Ризабей бапестеп караган гүлзардын четинде отурушат. Али Ризабей акырын арка жактагы ашкананын эшигинен качып чыгып, 500 кадамдай ары жактагы дөбөгө чыкты. Чоң аска ташка көчүк басып, башын чеңгелдеди. Мунусу үйү өрттөнгөнүн алыстан карап турган бечарага окшоп турду. Эми үмүт калган жок. Баглар башындагы эски үй караңгы терезелери, жабык эшиктери менен тыштагы күн сайын күчөгөн бороонго узак жылдар бою каармандарча туруштук берип келген эле. Бул бейпайда каршылык канча көз жаштарга, жокчулукка турду. Эми бул той катуу шамал сыяктуу күтүүсүздөн эшиктерди ачып, карыган ата корккон нерселер үйдү басып алып жатты. Ооба, эми үмүт калган жок. Шевкет менен бирге бел туткан адамдан айрылып, бул дүйнөдө жападан жалгыз калды. Али Ризабей соңку жумаларда оор жүк баскандай бир абалда жүргөн. Эми митип баары бүткөн бул кечте кенен ойлонуштуруп, көргөндөрүн эстөөгө убакыт болуп турду. Той болот дегенди уккандан кийин оор басыруктуу Фикреттен бери баардык кыздар кийим деп чыгышты. Кемпиринен жардам күткөнгө болбойт эле. Шевкеттен да пайда жок. Байкуш бала ансыз деле эмне кылаарын билбей калды. Али Ризабейдин айласы кетип, кыздардын ар бирине өзүнчө түшүндүргөнгө аракет кылды. Бул той силер ойлогондой таң тамашалуу, шан шөкөттүү той эмес. Башка түшкөн бир жаман ишти жөнгө салуу, муну добулба соруп, сурнай чалып, элге жарыя кылбастан, тескерисинче колдон келсе ызы чуусуз өткөргөн ийги. Мындай болбогон күндө да эмнеге кийим алып, эмне менен той өткөрүшөт? Колдо эч нерсе калган жок. Карыз алышса эле иштин бүткөнү дей бер. Бир нече айдан кийин ач калып, элге шерменде болуп чыгышат. Чал бир күн айласы кетип, Айшени чакырды да 11 жаштагы кызга акчанын эсебин түшүндүрүп, карыз дептерлерди, тил каттарды көрсөтүп, бир нече саат отурду. Бирок кыздар сый урмат дегенди да коюшту. Эми алардын ар бири кичинекей Хайрие ханым эле. Ачуулары келгенде так эле энесиндей ажылдап киришчү. Ак ниет болом деп жүрдүң, бизди ойлогон жоксуң, бизди тилем чыгылдың. Бардыгы балдарынын дегенин эки кылбай жүрсө, агабыздын тоюнда бизди кызматчыдай кылып чыгарып койгонго кантип дитиң барат? Али Ризабей акылдуу адам эле. Адам баласынын акылына ар нерсе келиши мүмкүн экенин билчү. Бирок ак ниеттүүлүк менен абийирдүүлүктү бир күн балдары чоң уят, кечирилгис күнөө деп эсептеп, аны ушунусу үчүн айыпка жыгышы эч акылына келген эмес экен. Бул дарт кийим менен эле бүткөн жок. Үйдөгү буюм тайымдар бүт алмашып жатты. Эски сынык буюмдар, керебеттер, үстөлдөр, отургучтар сатылып, ордуна жаңылар келип, кээ бир бөлмөлөрдүн дубалдары жаңыланды. Булар акча менен болгон нерселер эле. Али Ризабей Шевкеттин бул акчаны эмне кылып кайдан тапканын ойлонгондон да коркчу. Эмне болсо ошо болсун деп бир нече жолу уулу менен сүйлөшкүсү келди. Бирок эми атасы менен бетме-бет келгенден тартынган Шевкет сабыры сус, айыптуудай болуп, "Билем ата, бирок керек да" демиш болуп качып кеткен.
Хайрие ханым сандыгында себетинде эмне болсо баарын ортого төктү. Акыры 2 бүдүр бриллиантында аукциондон саттырды. Бирок буга да үйдөгүлөр ыраазы болбой, күн сайын кечинде айкырык кыйкырыктар чыгат. Колуна акча тийгенде Али Риза бейди киши катары көрбөгөн Хайрие ханым айласы кеткен учурларда «Эй, үйдүн эркегисиң го акыры, мен бир алсыз аялмын. Колумдан эмне келет? Бир айла тап» деп чалына асылчу. Иштин эң жаман жагы Али Риза бейге келини Ферхунденин жакпай калган эле. Чаланы биринчи көргөн күнүн унута албайт. Ал абийири жабылып, жакшы үй бүлөгө түшкөн үчүн сүйүнгөндөн ыйлаган, уялчаак бир жөнөкөй келинди көрөм го деп ойлогон. Бирок тескерисинче кекирейип менсинген, жеңил ойлуу, эрке бир макулукту көрдү. Уулунун бактысы жана үйдүн намысы үчүн бул келинге айтылар сөздөр бар эле. Бирок бир көргөндө эле андай сөздөн айланаар аял экенин баамдап, бул оюнан баш тартып, ишти жайына койду. Оркестр тынымсыз ойноп, 2 күн мурун торлорду алып таштаган терезелерден бир топ кишилердин кутургандай секирип жатканы көрүнүп турду. Али Риза бей Хайрие ханымды ойлоду. Ал азыр үлүңдөгөн чырактын жарыгында жантылашып, идиш аяк жууп, мастарга жеңил тамак жасап жүрсө керек. Али Риза бей башына оор мүшкүл түшкөндө жалгыз калтырган бул аялга көптөн бери таарынып жүргөн. Бирок ага карабастан азыр ага боору ооруп турду. Бул чабал аял 5 баласын чоңойткончо нейлерди көрбөдү. Эми минтип вазифасын аткарган кишидей бир бурчка отуруп, жаны жаялаар маалда минтип ашканада жантылашып жүрүшү, күн сайын өзүн азапка салып кыйналышы боор ачый турган иш эле. Сыягы бул болуп аткан нерселерге анын да ичи чыккан жок, чыкмак да эмес. Өмүрүн 4 тубалдын ичинде өткөрүп, балдарынан башка киши жүзүн көрбөгөн тыкан үй аялынын дароо өзгөрүп кетиши мүмкүн эмес эле. Бул өзгөрүүнүн себебин балким анын балдары дегенде үзүлүп түшкөнүнөн издеш керек эле. Кандай болгондо да ой бакпаган байоо аял эле. Келечегин ойлогонго кудурети жетпей, болгону сезимдери, балдарым ыйлабаса деп жантылашкан алсыз энелик сезимдери менен аракет кылчу. Балдарым ушуну каалап атпайбы? Ушуларды ыраазы кылайын деп көңүлү жип кирген нерселерге да чыдап, канча жыл чогуу жашаган чалын кыйнагандан да кайра тартчу эмес. Ооба, экөө тең, балким балдарым бирдей сүйүшчү. Тилекке каршы экөөнүн сүйүү таризи башкача эле. Али Риза бейдин шефкетке да бир аз таарынычы бар. Бирок бул кечте аны да ичинен кечирип, аны акылынан айныган адамдай аяды. Бүгүн бир нече жолу бет келишти. Кунт коюп карабаганы менен уулунун негедир сабыры суз тартып, айласы кетип турганын көрдү. Сулуу, зирек жүзү күйөөнүн кара кийиминин үстүндө мом сыяктуу бозомтук эле. Бир маалда Али Риза бейге бурчтан эендетип, «Ата, мага бир аз кулак саласыңбы?» деди. Бирок көзүнө жаш толуп туттукту да жогортон бирөөнүн «Шефкет, Шефкет!» деп чакырганын шултоо кылып качып кетти. Балаң кургур эмнен айтайын деди экен. Али Риза бей ушуну билбей турду. Бирок сүйлөшүп калганда экөөбүз эки жерде өзүбүздү эркинирээк сезип, мынчалык эзилбейт элек деген ой келди. Лейла менен Лежла жаңылган эмес экен. Жеңеси бетке чабаар кашкөй келин болуп чыкты. Той болуп аткан күнү эле алар менен сүйлөшүп отуруп, «Бул үйдө көрүстөндүн жыты бар экен» дептир. «Менимче эшик терезелерди ачып, бир аз желдетиш керек. Билбейм, балким көнүп калгандыктан силерге сезилбейт чыгар». Кыздар эң сулуу кино жылдызынын ичи тарый тургандай кайгылуу таризде көктү карашты. Бир нерсе сезип турасыңарбы дейби? Сиз алардын ичиндеги дартын сураңыз. Байкуш кыздар абасыз шише ичиндеги куштардай деми кысылып, кыйналып турушат. Бирок колдорунан эмне келет? Аталары артта калган бир чал, апалары болсо бир байкуш аял. Фихрет эжеси болсо өтө эле оор басырыктуу. 20 жаштагы жаш кыз болгону менен эскичилдиги атасынан өтөт. Шефкетке келсек, ал да буга чейин жаңыча жашап, көңүл ачканга куштар сыяктуу көрүнгөн жок. Буюрса эми жеңесинин түрткүсү менен алда бир аз ачылып, өзү теңдүү заманбап жаштарга окшоп калар. Бирок ал бечаранын да алар менен кошо ыйлагандан башка колунан эч нерсе келбейт. Кайын сиңдилеринин биринчи күнү эле өзүнө толук ишенип, ачылып чачылып, жаш толгон көздөрү менен өзүнөн жардам сурап турушу Ферхундеге катуу таасир этти. Келин Лейла менен Лежланы чачтарынан сылап, «Байкуш бейкүнөө наристелер» деди. «Бу карагаттай көздөрдүн минтип ыйлашына кантип чыдашат? Силер эми эч камсанабагыла. Эми 3 киши болдук.
Кандай болсо да дартыбызды түшүндүрөбүз. Ферхунде 3 киши болдук деп жөн гана бечара болуп көрүндү. Чындыгында бүгүнтөн баштап үйдүн өкүмдары өзү болгонун да ана билди. Бул келин ары зирек, ары амалдуу кашкөй эле. Бир нече күндүн ичинде үйдүн бийлигин колуна алып, үйдү жеке өзү башкара баштады. Мурун эле үй ичинде көлөкө сыяктуу жүргөн Али Риза бей эми таптакыр көрүнбөс болду. Эрте менен эртелеп көчөгө чыгат да өзүнчө жер кезип же чайканада отуруп күн өткөрчү болду. Фихрет атасынан алыстап калды. Жаш кыз жеңеси сиңдилери менен сүйлөшпөй, керели кечке жапай жаныбардай бөлмөсүндө тыгылып отурчу. Анын оюнча бул иштердин баары Али Риза бейдин айынан. Ал өзүнүн аталык милдетин таштап койбогондо, үйүн эркектей болуп башкарганда ушундай болот беле. Жаш кыз оюндагысын Али Риза бейге айткандан да тартынчу эмес. Кээде экөө жалгыз калганда атасын жечү. Мага эч нерсе эмес. Мен кандай болгондо да турмуштан жолу болбогон бир кызмын. Ушул Айшеге боорум ооруйт. Байкуш наристе кыз. Булардын арасында сөзсүз абийирсиз болот. Али Риза бейдин оюнча Фихреттин сөзүндө чындык бар эле. Бул иштерге өзү да бир аз себеп болду. Эки айыбы бар эле. Жумшактыгы башынан эле бар. Эми акчасыз да болгон соң бул кечиримсиз бир күнөөгө айланды. Алтын жалбырак аноним фирмасынан кеткенде кемпирдин айткан сөзү туура экенин чал эми аңдады. Фирмадан кетип туура кылдым деп турасыңбы? Башкалардын абийирсиздигинен сага эмне болмок эле? Көп болсо өзүң уят болот элең да. Абалдар бул коркунучтан кутулмак. Али Риза бей бир күнү кечинде аялына жалдыра батып кийимин үтүктөттү. Баягы маалындай абдан тыкан кийинди. Аялы мунун себебин билмек болду эле. Ал эч нерсе, бир эски тең тушума барам деп бүдөмүк жооп берди. Максаты алтын жалбырак аноним фирмасынын мүдүрү Музафер менен учурашымыш болуп бир көрүнүү эле. Мурунку окуучусу ага иш берип калса ажеп эмес. Чындыгында Музафер менен экинчи жүз көрүшпөйм деген анты бар. Бирок бул мурунку мезгилге, мурунку Али Риза бейге таандык чечим эле. Өз улунун айып ишине көз жумбадыбы? Эми мындан ары бирөөгө сын айтып, ак ниет болуш керек деп кыйкыргандын өзү күлкүлүү болмок. Али Риза бей адегенде кеңсеге кирип, мурунку кесиптештеринин бир тобу өзгөргөнүн байкады. Калгандары да аны араң таанышты. Чал коридорлордо мүмкүн болушунча кезип, дубалдагы кулактандуулардын баарын койбой окуп чыккан соң мүдүрдүн кабинетин карай басты. Эмнегедир бир күнөө кылып жаткандай колдору титиреп, эшикти кагып, ичкери кире албай койду. Балким күч топтош үчүн коридордо дагы бир аз жүрүп, кулактандырууларды дагы бир сыйра окуйт беле, ким билет. Бирок капыстан эшик ачылып, колуна кампайган бир портфель кармаган Музафер бей чыгып калды. Ой агай, сизби? Кандай жүрөсүз? Жакшысызбы? Жигит аны минтип айыптуу кишидей болуп эшиктин алдында турганына таң калган жок окшойт. Али Риза бейдин жүрөгү оордуна келе түштү. Кудайга шүгүр эфендим, деди. Сизди көргүм келди. Бүгүн бул жака бир иштер менен келдим эле. Музафер бей Али Риза бейдин сөзүн оозунан жулуп алды. Учурашпай кете алган эмес турбайсызбы? Рахмат. Кантип атасыз? Көп деле өзгөрбөпсүз. Уулуңуз кандай? Кыздар жакшыбы? Чоңоюп калышкандыр. Музафер бей айта турган нерселерди болушунча тез айткысы келгендей, үстөккө босток суроо берип, анын ортосунда портфелиндеги кагаздарды карап жатты. Анан баш кийимин алып күтүп турган кызматкер балага: "Оолум, үстөлдүн үстүндө мөөрү бар конверт турат, алып келе калчы", деди. Анан Али Риза бейдин колун кысып: "Агай, кечирип коюңуз, шашылыш бир иш менен бараттым эле", деди. "Бул жака келип калсаңыз учурашабыз, жакшы калыңыз". Чалды коридордо жалгыз калтырып, шашыла басып тепкич менен ылдый түшүп кетти. Ошентип, бул соңку үмүт да таш капты. Лейла менен Лежла муратына жетишти. Канча жыл эңсеген заманбап жашоого акыры туш келишти. Ал Риза бейдин баглар башындагы өзү сыяктуу эски, чалды бары чыккан үйү жокчулуктун кээрин чыгаргысы келгендей, акылга сыйбас таң тамаша менен көңүл ачып жатты. Аптада 2 жолу кечкисин досторду чайга чакырып бийлешет. Болбоду дегенде 2 жолу башкалардыкына барышат. Төмөнкү далис менен таш короонун ортосундагы шкафты алып салышып, дубалдын тешиктерин жалтылдаган сары кагаз чаптап жашырышты. Конок келер күнү короодогу чоң кумура, далистеги тамак үстөлү жана башка майда чүйдө буюмдар ашканага кетет да, жогортон килемдер, отургучтар, кооз жаздыктар келип, бул жер эптеп салонго окшошот.
Мындай кымкуутта кечки тамак жасап, аны ичкенге убакыт калчу эмес. Баары коноктор үчүн жасалган дасторкондон 1-2 печенье, бутерброд алышат да шам-шум эткен болушат. Бир аздан кийин чакырылган коноктор келе башташат да Харие ханым этек жеңин түрүнүп, ашканадагы буфетчилик кызматына киришет. Али Ризабей болсо төмөн жакта кызы чуудан качып, бир китеп, бир шам алып жогорку кабатка чыгып кетет. Граммофон түнү менен ойнойт. Жин тийгендей күлкү каткырык, кыйкырык сүрөөн ичинде тынымсыз бийлешет. Пайдубалынан бери солкулдаган эски үйдүн чалдыбары чыккан шыптарынан чаң куюлат. Көп жолу отурган жеринде өчкөн шамдын жанында уктап калган Али Ризабей таң атып калганда көзүн ачып, үйдө баягы эле ызы чуу өкүм сүрүп турганын көрчү. Үй бүлөнүн конокко барган күндөрүндө болсо түгөнбөгөн даярдыктардан улам жанада кечки тамакка убакыт калчу эмес. Кыздары жеңекеси менен сааттар бою сөгүп, кайра тигип, бузулган кийимдердин кесиндилеринен жасалга даярдап, дене бойлорунун көрүнө турган жерлерин атыр менен сүрүп, күзгү маңдайында ырчы кыздардай боенуп отурушчу. Үйдөгү улуу кичүүнүн баарына тийген кечирлик менен ачуусу чукулдук Али Ризабейге да жуккан сыяктуу эле. Чал кээде ачууланып, мындай шерменделикке чыдай албасын айтып бакыра баштачу. Мындай убакта Хайрие ханым кайдан болсо да чуркап келер эле. Али Ризабей, акылыңдан айныдыңбы? Эмне кылалы эми ушундай болуп калбадыбы? Кыздарга күйөө табыш керек. Үйгө камалган кызды бул заманда эч ким издеп келбейт. Мунун баарын ошолордун бактысы ачылып калабы деп кылып атпайбызбы? Балдарыңа эмне кылып койдуң эле? Жайына койбай куштарды. Жок дегенде өз камын өздөрү көрүшсүн. Сыягы Шевкеттин да ою ушундай. Ата, жашоо өзгөрдү, дечү ал. Кам санабай эле кой. Бул той тамаша сени ойлогондой корко турган нерсе деле жок. Азыр бүтүн дүйнө ушундай. Эмне кылалы? Кылымдын шартына ылайыкташууга мажбурбуз. Башка бир замандын кишиси болгондуктан булардын канчалык табигый жана зарыл экенин билбейсиң. Али Ризабей адегенде таң калып, уулум башка балдарымдай эле өзгөрүп бузулган турбайбы деген ойго келди. Бирок кийинчерээк Шевкет баягы эле Шевкет бойдон калганын билди. Анын ой сезиминде эч нерсе өзгөрбөптүр. Болуп аткандарга алда ыраазы эмес. Алда бул жашоо таризин, үйгө келип кеткен инсандарды жактырбайт. Бирок тилекке каршы болоор иш болгон соң, бир жагы аялынан жазганып, бир жагы башка себептерден улам бул коркунучтуу агымга алдырып койду. Жанагы айткандары болсо анчейин алсыз коргонуу, актануу гана болчу. Уулунун сүйлөп атканда айыптуудай болуп турганынан эле көрүнүп турбайбы? Ооба, Шевкет баягы эле Шевкет экен. Бул болуп аткандарды азыр да кийин да эч качан табигый жана зарыл нерсе деп ойлобойт. Бирок эмне кылмак эле, жебе жаадан чыгып кетти да. Али Ризабей муну түшүнгөндөн кийин уулуна ого бетер боор ачый турган болду. Баланын күндөн күнгө арыктап, чүнчүп баратканы байкалып турчу. Ушул түпкө жетер түнкү той тамашлардан кийин көп жолу жатып эс албастан портфелин көтөргөн бойдон көчөгө чыгып кетип жүрдү. Кайда эмне кылып жүргөнү белгисиз, каш карарганда эс ооп үйгө келет. Бирок анын төшөк тартып жатып калчудай оор экенин сезген киши жок. Аялы менен жай отуруп кечки тамагын ичкенге да койбой, кайра эле баягы түнкү той тамашага алып кетишет. Бийлик дагы эле Хайрие ханым да эле, бирок анында колунан эч нерсе келбей калды. Үйдө акча суудай кетип атты. Ал кайдан келип жатат болду экен? Шевкет өлүп талып иштесе да ушунча чыгымга жетерлик акча таба алабы? Болбосо байкуш бала карызга батып баратат болду экен. Тойдон кийин бир канча ай өттү. Адегенде эсеп кысапсыз кеткен акчанын булагы соолуй баштады. Мунун артынан баягы уруш жаңжал мезгили келди. Шевкеттин абдан кыйналып жүргөнү байкала баштады. Кээде эрте менен апасына акча калтырбай кетет. Кээде эшикке карызын доолап келгендерге өзүн жок дедирчү болду. Үйдөгүлөр кайра тытыша башташты. Бир күнү Ферхунде айкырат. Бир күнү Лейла менен Нежила өлө турган болот. Бир күнү Айше ыйлап калат. Чалынан башканын баарына өзгөчө жумшак, таттуу мамиле кылган Хайрие ханым болсо, бул чыр-чатактын ортосунда ары-бери жүгүрүп, аларды жараштырганга аракет кылчу. Жокчулук эми абдан кысып кирди. Кээде үйдө от жагылбай, казан асылбай кала турган болду. Шкафында катып койгон кыямдары, балык консервалары болчу. Ферхундеден башкасы колуна тийген зайтун, быштак, бастырма менен бир бурчта кардын тойгузуп, суук күндөрдө шейшепсиз жууркандарга оронуп отурушчу.
Андай деген менен той тамаша күндөрү келгенде кайра баардыгы өзгөрчү. Үйдөгүлөрдүн баары дароо жарашып, күлүп жайнашып, биргелешип иш кыла башташат. Бирөө тамак үстөлүн алып келип, залды даярдайт. Бирөө кийим тигип, байпак жамайт. Дагы бирөө кийим үтүктөйт. Айше болсо түстүү батберек кагаздарынан кооз жасалгаларды кесет. Хайрие ханымга келсек, ал кайра эле этек жеңин түрүнүп ашканага барат да эскирген токочторду жаратылып, быштак маргарин майы менен толтурат. Ал бул иште казино буфетчиси сыяктуу адис болуп чыкты. Бир кашык кара икраны зайтун жана сардинанын ичети менен аралаштырып, шелекей куюлткан икраларды даярдайт. Рюмкалардын түбүндө калган ичимдиктерди ачыган жемиш менен кайнатып жиберип, ликер жасап ийет. Бир күн мурун чашташып аткан немелер эми каткырышып, бири-биринен тырмактарын боеп, баштарын искектеп, кийимдерин тигип калышат. Али Ризабейдин түшүн албаган нерселердин бири да бу итке минген кедейликте жашап, бири-бирин тытып жеген бу адамдардын той тамаша маалы келгенде дароо баарын унутуп, эч нерсе болбогондой күлүп жайнап, көңүл ача баштаган эле. Демек балдары ой сана дегенди билбеген, намыссыз, сыган сыяктуу немелер болуп калган экен. Али Ризабей бир нерсе айтайын десе эле жооп даяр. Хайрие ханым ушул шылтоо менен Али Ризабейди конокторго да кошо турган болду. Суу сардай болуп үстүңкү кабатта бекинип жүргөндөн көрө кишилерге аралаш. Үйгө келип кеткендердин арасында Лейла менен Лежлага үйлөнгүсү келгендер бар. Атасы эмессиңби? Акыркы сөздү айта турган сенсиң. Бу кишилер менен сүйлөш, баш терисин майкап көр. Аталык милдеттериңдин эч бирин аткарбадың, жок дегенде ушуну кыл. Али Ризабей муну да макул көрдү. Таарынып бир бурчта отура турган заман эмес эле. Лейла менен Лежла кандай болгондо да кызы да. Үйгө келип кеткендердин арасында аларга үйлөнгүсү келгендер да бар деп атпайбы? Алардын арасынан эки жакшы жигит табыш керек. Ансыз деле кыздары көз көрүнө колдон чыгып бараткан учурда мындан башка чара да жок болчу. Эми конок чакырган күндөрү алда сахнага чыга турган актерлордой бир бурчта даярдана турган болду. Бут кийимин тазалайт, шымынын бага элегинен самсаалаган жиптерди кайчы менен кесет, көйнөгүнүн жыртыктарын галстугу менен кымырып жашырат, чачын, сакалын тарайт. Али Ризабей мурунку жыйналышка киргендегидей, олуттуу тариз менен ичкери киргенде кыздары жасалгалуу, мончоктуу көйнөгүнөн чыккан жылаңач колдорун канат сыяктуу каккылап, эркелей чуркап келишет. Атакем, менин сулуу атакем деп мойнуна ороло калышып, креслого отургузушат. Ой боюна койбой оозуна печеньеларды, сэндвичтерди тыгышат. Бул бир жийдикене турган жасалмалык эле. Али Ризабей кыздарын бир аз мурун кулисте кагып силккен кары актёрду көшөгө ачылган соң ойногон ролуна ылайык өөп жыттай баштаган театр кыздарына окшоштурат да, аларга да өзүнө да ренжип кускусу келет. Бирок эмне кылсын, көп нерселер сыяктуу эле буга да чыдоого мажбур. Ушинтип бактылуу үй бүлө комедиясын ойноо менен балким кыздарына күйөө таап калышат. Бирок үйүнө кирип чыгып жүргөн бир үй эркектердин арасында киши сыяктуусу жок эле. 20-22 жаштардагы тарбиясыз түркөй, наадан маале балдары. Бирөө кумардан, бирөө кыз келиндерден, бирөө биржа менен соода айла малдарынан, бирөө болсо колуна тийген же тие турган чоң мурастардан шелекей чуурутуп, кеп кылган түрдүү шылуундар. Үксөйгөн, аксайган, үшүгөн, шишиген, ичип кеткен, нааша чеккен жүздөр үй бүлөлөргө аралашып, байоо кыздардын башын айландырган картаң түркүлөр. Али Ризабей эч нерсе билбегендей бир бурчка тыгылып, бул адамдардын ички дүйнөсүн баамдап, кыздары алар менен ээн эркин сүйлөшүп, тамашалашканда уялганынан жерге кирип кете жаздайт. Шевкеттин бул жыйындардагы абалы башкалардан өзгөчө эле. Байкуш баланын бүтпөгөн азап тозокто калганы белгилүү, бирок эмне кылсын, бир баткан саздан баары бир чыга алмак эмес. Шевкет Али Ризабейдин конокторго чыгарылганына чыдай алчу эмес. Кээде тиктеше түшкөндө, "Сени ушул абалга мен алып келдим, кечир мени" дегендей жер карап кетчү. Ал бир күнү атасын бир шылтоо менен эшикке алып чыгып, таш короодо кулагына "Атаке, мага боор оорусаң булар менен отурба" деди да жооп күтпөстөн качты. Үйдүн үстүңкү кабатындагы бир бөлмөдө өзүнчө жашап, кээде гана урушуу үчүн тышка чыкчу Фикрет бир кече атасын бөлмөсүнө чакырды. "Түз эле мен турмушка чыккан атам, ата" деди. Али Ризабей эмне дээрин билбей калды. Бирок өтө шашып кетпей, "Ошондойбу кызым,
Кудай бактыңан айтсын, деди. Сага кеңешпей туруп, ушундай кылганым үчүн балким мага жинин келет болуш керек. Эмнеге жиним келмегиле кызым, ага акым деле жок, деди. Фихрет кабагын түйдү. Таарынганың туура эмес ата. Таарынган жерим жок, чынын айтып атам. Мен бир бечара болдум бүгүндө. Бардык укуктарымдай эле аталык укугумдан да кол жуудум. Сени да бактылуу кыла алган жокмун. Каалаганыңды кылганга акың бар, кызым. Фихрет адегенде абдары түшүп, атасына боор ачыгандай болду. Бирок кайра кабагы түйүлүп, туталана, ачык сүйлөшөлү, ата, деди. Билесиң, мен акылсыз кыздардан эмесмин. Апам сыяктуу, сиңдилерим сыяктуу кедей болдук, акчасыз калдык деп сага таарынуу оюма да келген жок. Бирок буга карабастан аларга жумшактык кылганыңды кечирбейм жана кечире албайм. Шефкет жаман бала эмес, бирок эмне кылалы? Тизгинин тиги абийирсиз катын калдырып койду. Лейла менен Нежла эмне кылганын билбеген эки келесо. Апам кой сыяктуу жетелеме бир байкуш. Канча чырылдадым. Ата көзүңдү ач, булар үйдү бир балекетке түш кылат деп. Болбодуң, чочун кишидей бир бурчка тыгылып, таарынып, кабак түйүп тим болдуң. Сен эркектей болсоң, бул иштер болбойт эле. Балким капа болорсуң, бирок көз алдыңда болгон нерселерди жашыруунун кажети жок. Мунун аягы жакшы болбойт. Түптүс бир туңгуюкка кирип баратабыз. Карасам эч кимден жардам болгудай эмес. Мен жок дегенде өзүмдү куткарайын дедим. Ошондуктан эмнеге бул кыз бир сурабастан мындай иш кылды деп мага ачуун келсе, акылсыздык болор. Али Риза бей сандыктын четине көчүк басып, чачынын бир талы калбай агарган башын чеңгелдеди. Туура айтасың, Фихрет, деди. Булардын баарына мен себеп болдум, кызым. Атасы менен кызы маңдай тескей ойго чөгүп отурушту. Анан Али Риза бей сурамжылай баштады. Жок дегенде турмушка чыга турганың жакшы адамбы, Фихрет? Таксим бей деген эл үйлөрдөгү киши сен үчүн улуу эмеспи? Мен сыяктууларга улуу деле эмес. Эмне иш кылат экен? Ада базарындагы багы, бакчасы бар, колунда бар киши дейт. Сени ошол жака алып кетеби? Ошон үчүн каалап атпаймынбы? Ушуга чейин үйлөнбөй жүрүптүрбү? Аялы былтыр өлүптүр, 3 баласы бар эмиш. Кандай адам дешет? Жаман эмес дешет. Мен өзүмдөн улам сүрөтүн деле көргүм келген жок. Жакпай калсачы, мени бул тозоктон куткарса болду. Ким экенине карабайм. Ортого киш салдыбы? Фихрет кыжыры келип каткырды. Албетте, алыстан кабарыбызды угуп, кокуй, ушу издесе табылгыс, Индустан кездемесин мага сурап көргүлө деп жуучу жиберген жок. Ал киши коңшубуз Нейир айымдын тууганы экен. Өткөндө Стамбулга келиптир. Аялым өлгөндөн кийин үй болбой калды. Балдарыма эне болор бир кыз тапсам үйлөнөт элем дептир. Ойлонбостон мен алсын дедим. Кат жазышкан экен, кече жооп келиптир. 2 жуманын ичинде Ада базарына кетем. Фихрет кайгылуу бир таризде ушуларды айтып атканда, Али Риза бей бала кезинен берки кыялдарын ойлоп отурду. Өзүн кармай албай, ай байкуш кызым, деп жиберди. Жаш кыз башын дароо көтөрүп, көздөрүнө жаалы чачырап, ата, сенин боорукерлигиңди калган балдарыңа сакта, көрөлү, акыбети эмне болор экен, деди. Айткандай эле 2 жумадан кийин Фихрет Ада базарына кетти. Хайрие ханым үйдү дагы бир 3 ирет көтөрүп, кызына 1-2 буюм табышканга аракет кылды. Бирок жаш кыз алардан баш тартты. Үйдөгүлөрдүн Ада базарына чейин узатып барышында каалаган жок. Мен бул үйдөн бир кызматчы сыяктуу чыгып баратам. Шаан шөкөттүн кереги жок, деди. Үйдөн чыгып баратып бир туугандары менен коштошподу. Буркурап мойнунан кучактасы келген апасында жини менен түртүп жиберди. Поезд жылганда гана тилсиз, үмүтсүз турган атасынын көзүндөгү муңунан улам бир аз жиби түшкөндөй болду. Вагондун терезесинен эңкейип, капа болбо ата, деди. Өтө кыйналсаң мага келе берсиң, сени баламдай багып алам. Колдогу куштардын бири ушинтип кетти. Али Риза бейдин эми бир үмүтү калды. Убакытты өткөрбөй туруп Лейла менен Нежлага жакшы жер таап кутулуш керек эле. Кыздарга күйөө табы шылтоосу бүткөн соң, балким шермендечиликтерди аяктамак. Чындыгында балекеттин баары келини Ферхундеде экенин билчү, бирок ал шериктеринен айрылып жалгыз калган соң иш жеңилдеп калмак. Чал Шефкетке айта турган сөзүн эмитен эле даярдап жүрөт.
Oğlum, men seni murункудай эле жакшы көрөм. Бирок эми таштандыга ыргытылган бир чал болсом да, бир үй бүлөнүн башы болуп эсептелем. Вазипаларым али бүткөн жок. Бул жагдайды өзгөртпөсөк болбойт. Сен баары бир мыкты, аракетчил эркексиң. Бир аз аракет кылсаң, муну келинчегиңе түшүндүрө аларыңа ишенем. Эгер ага батын албасаң, же кандайдыр бир себептерден улам болголуңдан келбесе, үйлөрүбүздү бөлөлү. Сенден башка нерсе сурабайм. Апаң менен Айшени кичинекей пенсиям менен эптеп багып алармын. Али Ризабей муну айткандан кийин той тамашаны бүтүрүп, эшигин кайрадан жабат. Кемпири каршы чыгаар болсо аны курмандыкка чалмакчы болду. Хайрия ханым сөзүн укпай турган болсо, балдарынын бири менен жашаса болот. Али Ризабей жашоосундагы балекеттен улам жоготкон нерселердин ордуна кымбат касиеттерге тартынбастык менен өжөрлүккө ээ болду. Ал эми баягы кылды 40 жарып көп күн ойлонмоюнча эч нерсе кылбаган тартынчаак, мокок Бавиали эфендиси эмес эле. Көчөдө бир нече тыйын үчүн сатуучулар менен кокулошконго кандай көнсө, үйдөгү бала чакасы менен урушканга да ошондой көндү. Мурун жанына батмайынча, өзүнүн туура экенине ишенмейинче кыйкырчу эмес. Эми болсо кээде эч кандай себепсиз эле болбогон нерселерге киришип, жаш балачасынан көгөрүп, көрүнгөн менен уруша берчү болду. Мында күндөн күнгө начарлап бараткан ден соолугунун да балким чоң таасири бар эле. Ооба, башынан өткөн окуялардан улам Али Ризабей таптакыр башка адамга айланды. Убакты сааты келгенде акысы менен оюн коргоодо мурункудай чабалдык кылбай тургандыгын өзү да жакшы билчү. Ошол күндөргө Кудай жеткирсинчи. Бир гана үйгө кирип чыгып, кыздарынын жанында жүргөн эркектердин арасынан адал сүт эмген 2 күйөө бала табыш оңой иш эмес окшоп калды. Али Ризабей эми чакырышпаса деле конокторго кирип, таламандын тал түшүндө чырак менен киши издеген Диогон сыяктуу адеп ахлагына ишене турган ошол 2 куткаруучуну караштырып жүрдү. Келип кеткендердин арасынан сүйлөгөн сөзү орунду көрүнгөн бир нече эркекти көпкө байкаштырды. Алар менен шылтоо таап сүйлөшүп көрдү. Жашоолорунда тымызын сураштырды. Бирок акырында эч бирине ичи чыкпады. Бул адамдардын ичи менен тышы канчалык айырманаларын түшүнүү анчейин деле кыйын эмес болчу. Колуңдун учу тийсе болду. Бетиндеги жалтырагы күбүлүп түшөт да, алдындагы былыткынын сасыган жаралары көрүнүп калат. Туурасын айтканда, кыздары эмне булардан жогорубу? Кыздары үйдө апасынын жыртык чапаны, өзүнүн чүпүрөк болгондон башкага жарабай калган эски пальтолору жана чапандары менен жүрүшөт. Кирден түсү тоскон көйнөктөрүнүн сөгүлгөн, жыртылган жерлерин тигип алгандан эринип, төөнөгүч менен тепчип, кездеменин кыйкымдары менен бууп алышат. Бирок той тамаша болор күн эле кооз көйнөктөрүн кийип, курттан көпөлөккө айлангандай таптакыр башка кыздар болуп чыга келишет. Ошол кечелерде булбулдай сайрап, айланасына чоюлуп сылык сыпа сүйлөгөн ооздорун бир нече саат мурун ооз калгыс сөздөрдү айтып, урушканына ишениш үчүн да 40 күбө керек эле. Али Ризабей бул топтошкон түрдүү адамдардын арасынан издегенин таба албай үмүтү үзүлгөн соң, алардын кез келген бирине да ыраазы боло турган болду. Кыздар бул жүрүшү менен же бир катын постун тузагына илинет, же жаманаттуу болот, дечү ал. Андай болгондо буларды күйөөгө берүү мүмкүн эмес. Кыздарым сураса бергис болбогондон кийин өтө эле тырыша бергенге акым жок. Алардан өтө жакшы касиеттерди издегенди коюп, бир үйдү багыла тургандай бирөө табылса, олку-солку болбош керек. Али Ризабей бир күнү Лейлага үйлөнгөнгө ниети бар дешкен бир комиссионер менен сүйлөштү. Таксимбей деген бул киши 40 жаштарда бар эле. Мурун 2 жолу үйлөнүп, экөөндө тең бактылуу боло албаптыр. Бирок өзү абдан жакшы адам экен. Жубайларын ыраазы кылыш үчүн эмнелерди гана кылбаптыр. Бирок ал жакшылыкты билбеген аялдар аны шылдың кылып, намысын тебелегенден кийин кетип калышыптыр. Таксимбей комиссионердик ишинен көп акча табат имиш. Ананда аймактын саналуу байларынын катарына кошо турган кээ бир иштери да бар дейт. Али Ризабей бул сөздөргө ишенген жок. Бул мыктылык өзүн курмандыкка чалуу жана байлык тууралуу икаялардын ичинде эмне жатканын ким билсин. Бирок уккандарынын 9/10 чын болбошуна да бир себеп жок эле. Бу Таксимбей өтө абийирсиз, алдамчы болбосо, аялын багала тургандай акча тапса, жакшы күйөө бала болот эле. Ушундан улам чаланын сөзүн аягына чейин тыңдап, баарына ишенгендей түр көрсөттү. Бирок эртеси күнү эртең менен Хайрия ханым дасторконду жыйнаарда бир кагаз таап алды. Бул Таксимбейге жазылган бир тикмечинин каты экен.
Анда ал 1 жыл мурун тиктирген эски жууп кийимдин акчасын бул айда бербесе сотко берерин жазыптыр. Ушундай эле бирөө Нежлага да табылып, Али Риза бей аны менен 9-10 күндөй алек болду. Бул 28 жаштардагы оор басырыктуу, ак сөөк чалышпал эле. Поштодо катчы болчу. Айлыгы аз эле, бирок Европада өлгөн бир абасынан мурас калганын айтып, акчаны көп сарптачу. Иш олуттуу жагына айланган соң шефкет сураштырып көрүп, ал баланын колундагы акча Европада өлгөн абасынан эмес эле Хисарда жашаган 60-тардагы бай ойнош аялынан келерин тез эле билип келди. Лейла менен Нежланы кандай болсо да эптеп күйөөгө берүү Али Риза бейдин оюнан кетпей койду. Мурун кыздарынын чоочун эркектердин кучагында бийлеп, алар менен бетме-бет сүйлөшүп, күлүп, жерлерде кол кармашып жүргөнүн көргөндө уялганынан жерге кирип кете жаздачу. Эми болсо андай деле уялбайт. Кыздарым балким ушинтип жүрүп бир күйөө таап алар деп үмүттөнүп, бардыгына көз жумат. Нежла менен Лейланын тегерегинде кээде жаңы кишилер пайда болуп калчу. Алардын айрымдары тарбиялуу, жакшы кийинген адамдар болчу. Али Риза бей аларды көргөн сайын үмүттөнүп, кечке маал кыздарына колтуктатып кетип, аларды түн бир маалда Үскүдардан машина менен алып келгенине эптеп чыдачу. Бирок ал адамдар шектүү көлөкөлөр сыяктуу кыздарды бир аз ээрчип жүргөн соң четтей башташат да, океандын ортосунда ааламатка учураган бир бечарага узактан көрүнүп, аны үмүттөндүрүп, бакыртып ыйлаткандан кийин горизонтто ээрип кеткен түтүн сымал жок болуп кетишчү. Али Риза бей алгач чоң кызматтагы адамдар чогулушка киргендей, олуттуу таризде киргенде элдин баары тымтырс болуп калчу. Ал барда аялдарда анча шоктону алышчу эмес, бирок эми баары менен тааныш болуп калган соң эч ким андан тартынбай турган болду. Мурун аны бей эфенди деп урматтагандар эми анын жанында уят икаяларды тартынбай айтчу болушту. Кээси уятсыз аялдар сиз менен бир бийлейин деп асылып, байкуш чалды капа чейин барышчу. Али Риза бей күндөн күнгө чөгүп бараткан тулку бою, кебетеси келишкен турпаты менен жыла басып, күйөө бала издеп жүргөндө эмнелерди көрчү. Сыртынан караганда котургандай көңүл ачышып, ызы чуу, кыямат кайым өкүм сүрөт. Бир жакта үйдүн тактайы түшүп кетчүдөй бийлешсе, бир жакта салон оюндары ойнолот. Аттуу баштуу эле адамдар отургучтун үстүнө чыгып, короздой канат кагып кыйкырат же жерде 4 аяктап баратып кош аяктап тебишет. Кол чабуулардын, каткырыктардын коштоосу менен эшекти туурап айкырышат. Бирок Али Риза бей көңүл ачып, шоктонгондон башканы каалабагандай көрүнгөн бул адамдардын ортосунда түрдүү интригалар менен трагедиялар бар экенин да көрдү. Тымызын же тескерисинче эч кимден уялбай ачык сүйлөшкөндөр, бирин бири алдагандар, бирин бирине ичи күйгөндөр, бири биринен кутулууга аракет кылгандар. Бир кечте бир аялдын өзүнчө туруп эле сооп калат. Экинчи бир кечте болсо эки мас таза аба жуталы демиш болуп бакка чыгып, бири биринин башын жарып аткан болот. Али Риза бей кээде булганыч идиш аяктарга толгон ашканада түн жарымга чейин тынбай иштеген аялынан качып жогору чыкчу. Кенже кызы Айше суй жыгылып, ал жердеги тешилген саман жаздыктын үстүндө бүрүшүп жатчу. Али Риза бей бутунун учу менен басып келип эңкейет да, кызынын бүрүшүп уктагандан улам кичинерип кеткен дене боюн, кылдай мойнун, бозоргон жүзүн узакка тиктеп, эч болбосо ушунумду куткарып калсам деп ойлочу. Бир түнү аны карап туруп, кармана албай ыйлап жиберип, көзүнөн тамган жашы менен кызын ойготуп алды. Бир күнү кечинде Хайрия ханым кофе батынысын алып, Али Риза бейдин бөлмөсүнө дагы келип калды. Шефкет Стамбулдан жаңы кофе алып келиптир. Чөйчөктү Али Риза бейдин алдына койгон соң бөлмөнү текшере баштады. Шейшебин кирдей кайыш болуп калыптыр, Али Риза бей. Эртең үйөт алып келип аркаңа шыбайлы. Бир жууркан менен үшүп атасыңбы? Чоң чапанымды берейин, жамынып ал. Хайрия ханымдын жүзү периштедей нурданып турду. Чалына өз колу менен кофе даярдап, шейшебинин кирден кайыш болгонун байкап, жөтөлгөнүнөн улам аркаңа үйөт сыйпай коеюн деп, калың чапанымды берейин, үстүңө жамынып ал деп турат. Булар адаттан тыш камкордук, мейирмандык эле. Бирок жакшылыкты билбеген Али Риза бей капкачан унутулган эски убактарда болчу бул сыйга рахмат айткандын ордуна тескерисинче жүзүн үйрөп, өзүн сылаган колдон шектенген жаныбар сыяктуу кемпирин чочулап, опколжуп карады.
Кемпир бөлмөнү текшерип, чалы жаны жаялып эс алып, жакшы турушу үчүн зарыл чечимдерди чыгарган соң жанына көчүк басты. Али Риза бей, сени менен бир аз тартташайын дедим. Ал абалыбыз эмне болот? Кыш келатат, үйдө же отун, же көмүр жок. Балдардын кийер кийими калбады. Азырдан эле үшүй башташты. Эмне кылабыз? Кемпирдин колундагы кофени көргөндө эле сөздүн каяка барарын аңдаган Али Риза бей жооп бербей ойго чөмүлүп отурду. Хайрия ханым бир аз күтүп туруп, кайра сурады. Бир нерсе десең болбойбу, Али Риза бей? Чал ийинин куушуруп колун жайды. Айта турган сөз жок. Кемпир бир аз силкенди. Кандайча айта турган сөз жок? Үйдүн эркеги сен эмессиңби? Кыйналганда албетте менмин. Бирок колго тыйын тийгенде менден башкаңар баарыңар үйдүн ээси болуп чыга келесиңер. Башыңарга иш түшкөндө гана мени эстейсиңер. Кемпир бул сөздөргө жини келип уруша кетсе, Али Риза бейдин тилеги оңунан чыкмак. Анткени Хайрия ханым ажа алданса, кыйкырып өкүрүп кетип калат да, жанага айта турган сөзүн айта албай кетип калат. Бирок ал эмнегедир ачууланган жок. Жөн гана Али Риза бей, сен мурун мындай эмес элең, деп койду. Чаланы тастыктады. Ооба, туура айтасың. Мурун башкадан болчумун. Эми адеп аклагым бузулду. Тапканымы кыз келиндерге, кумарга жумшап атам. Хайрия ханым бир нече жолу жутунуп, оозун эптеди. Бирок бүгүн уруш чыгарууга такыр болбойт эле. Эптеп өзүн токтотту. Баягы жагымдуу үнү менен Али Риза бей, бир аз адилет бол, деди. Дартымы сага айтпаганда кимге айтам? Тигилери кандай болгондо да бала, бул үйдүн жоопкерчилиги экөөбүздө. Экөөбүз бетме бет сүйлөшөлү. Чал кандай кылса да өзү сезген коркунучтан буйтап кете албасын аңдап, баарына көнө тургандай түрү менен "Болуптур ханым", деди. "Айт, каалаганың эмне?" Хайрия ханымдын каалаганы андай деле кыйын нерсе эмес имиш. Кийинки айларда Шевкеттин иши жакшы жүрүшпөй, бала бир аз карыз алыптыр. Эми тияк бияктан кысып, кыйнап атышыптыр. Ушундай чоң үйдө канча жылдан бери багып келаткан балага ушундай кыйын күндө жардам беришпесе болбос. Али Риза бей сөздүн аягын билиш үчүн чыдай албай сурап жиберди. "Мунуңа да макулмун ханым. Бирок сен сөздүн тогу тээр жерин айтпай турасың. Ал зарыл акчаны кайдан табабыз?" Хайрия ханым коркуп, күнөөлөдөй жер карады. "Сага албетте оор тиет, бирок мен бир чарасын ойлондум. Банктан бир аз карыз акчалалы. Шевкет андан 6 айдын ичинде төлөп кутулат элем дейт." "Демек, бул ишти Шевкет менен сүйлөшүп, бышырып койгон турбайсыңбы?" Кемпир буйдала түштү. "Жок, жалгыз уулубуздун кыйналганын, кайгырганын көрүп атпаймынбы? Сен эне жүрөк эмне экенин билбейсиң, Али Риза бей." Чал жини келип, анын сөзүн бузду. Болуптур. Түшүнүктүү болду. Бирок менин билишимче банк күрөөгө бир нерсе коймоюнча акча бербейт." "Үйдү күрөөгө коебуз, Али Риза бей. Шевкет буйурса, бул карызды 6 ай, ашып кетсе 1 жыл ичинде төлөп берет. Уулуң ишенбейсиңби? Шевкеттин туура жүргөн бала экенин билбейсиңби? Жооп берип койсоң болбойбу? Эмне тешетик деп калдым?" Али Риза бей көзүн жүлжүйтө күлүмсүрөдү. "Дүйнө өзгөрдү. Дүйнө менен балдарыбызда өзгөргөнүн бир аз түшүнөм. Бирок сага эмне болгонун, сен эмнеге мынчалык өзгөргөнүңдү эч түшүнө албайм." Хайрия ханым күлгөнгө аракет кылды. "Кызык нерселерди айтасың да, Али Риза бей. Эмнеге өзгөрмөк элем? Мурун кандай болсом, азыр деле ошондоймун." Али Риза бей колун силкип, кемпирдин сөзүн чорт кести. "Кудай сакта. Менин мурунку оор басырыктуу периштедей аялым кайда? Сен кайдасың? Сен аны тырмагына да тең келбейсиң. Ойлогон оюңду жашырганда эмне пайда? Сен чийиркенээрлик аял болдуң, Хайрие. Чийиркенээрлик. Болгону бир чалды бары чыккан үйүбүз бар. Бул да колдон чыкса эмне кылабыз? Өлүш үчүн коңшуларга барабызбы? Муну мага айтканга кантип оозуң барды?" Хайрия ханым албууттанып атырылды. "Түшүндүм, Али Риза бей. Илгери атасы уулуна бир баг энчилесе, уулу атасынан бир шиңгир жүзүмүн аяптыр деген сөз бар эле. Эми дүйнө тескерисинче болду. Уулу атасын бир коро бала чакасы менен багып атса, атасы чалды бар чыккан үйүн уулу үчүн күрөөгө бергенден аяп турат. Кайрымдуу ата деп мына ушуну айт. Анан да жанынан тоюп турган менде аялга акарат айткандын эмне кереги бар?
Үй сеники болгондон кийин болбойт деп ачык айт. Болду, кеп бүтөт. Хайрия ханым ыйлаган бойдон эшикке жөнөдү. Али Ризабей аркасынан кыйкырды. Бери кел, жаңылыш түшүнбө. Мен болгону сенин абийириңе эс акылыңа кел деп айттым. Үйдө колдон чыкса жагдайыбыз эмне болор экен дедим. Болуптур, мен макулмун. Билем, силер асылганыңарды кое бербейсиңер. Эртеби кечпи аны аласыңар. Ушундай болгондон кийин өзүмдү да, силерди да эмнеге бекерге кыйнамак элем. Али Ризабей үйдөгүлөрдүн баары эртеңден баштап эле аны от менен камоого аларын тажрыйбасынан билчү. Багындым дегенге мажбур болмоюнча бүтпөй турган кыжык учуну, атырылма чабуулдар менен азаптарды элестетип, азыртан эле айласы куруп турду. Бир селге тушуккандай болушту. Каршылык эмнеге жарамак? Бүгүн баш тарткан нерсени эртең эле кыш түшүп, балдар аш жылаңач болуп, суук үйдө ыйлай баштаганда баары бир кабыл алууга туура келмек. Күрөө иши бир нече күндүн ичинде бүттү. Банктан 400 лира акча алышты. Бирок бул акча үйгө Али Ризабей ойлогондой эч болбосо 2-3 айлык барчылыкты алып келгенге да жарабады. Шефкеттин эң зарыл карыздары төлөнгөндөн кийин калган акча кыздардын талоонунда калды. Көптөгөн кыжык учу талаш тартыштан кийин базарга барышып, толгон токой кызыл тазыл жибек кездемелерди, жасалма жасалгаларды, куту жүз, көз, бет, ооз, тырмак, тиш боекторун, кооз байпактарды, бир жамгырдан чыкпай турган оюнчук сымал туфлилерди алып келишти. Конок салону үчүн бир нече банка сыр, жаздык, мрамор айкелчилер, куурчактар, 9-ондой жаңы Чарльстон жана танго пластинкалары келди. Досторду биринчисинде чамлы жага, экинчисинде үйгө чакырып 2 жолу коноктошту. Али Ризабей болгону 2 жолу Үскүдар базарына түшүп, 2 себет азык түлүк, 5-6 эшекке жүк боло тургандай отун алганга араң жетишти. Банктан акча алгандан кийинки 11-күндүн кечеле ал акчадан 1 лира да калган жок. Түштөн кийин башталган күзгү жаан кечке мал катуулап, үйдүн чатырынын бир канча жеринен суу ага баштады. Чердака жогорку кабаттагы коридор менен бөлмөлөргө тизилген тепшилерге, мискейлерге, консерва банкаларына тамчылар үн алыша тамчылап, бир кыз бала тынымсыз ыйлап жатты. Ыйлаган кыз Айша эле. Чоңдору күчкө салып акчаны бөлүшүп алып, анын качантан бери эңсеп жүргөн жибек көйнөгү менен лакталган туфлиси алынбай калыптыр. Али Ризабей бирде тамчылардын үн алышканын, бирде Айшенин купуя муңун тыңшап, өзүнчө «Бул иште күйгөнө көбүс болдук», деди. Чатырдын эскилиген кантип эстебей калдым. Бу 10 күн ичинде суудай кеткен 400 лирадан ремонтко деп акча алып калсам болбойт беле. Ошол жылы кыш катуу болду. Жолдор күндөр бою кардан буулуп турду. Баглар башындагы үйдүн тегерегине бир нече жолу карышкыр келди. Күзүндө үйдүн күрөөгө коюлушундагы чыныгы максат кыштан эптеп чыгуу болчу. Бирок алган акчанын баары ишке жарабас, шан шөөкөт нерселерге кетип, балдардын жонуна жок дегенде бир жылуу ич кийим да алынбаптыр. Хария ханымдын сарамжалдуулугуна береке берсин. Байкуш кемпир сандык түпкүрүндө, шкаф бурчтарында жаткан эски пальто чапандарды, жаздык тыштар менен керебет жапкычтардын баарын алып чыгып, ортого төктү. Балдар аларды олжо буюмдардай талашты. Хайрия ханым үшүкчөөл Айшеге эски керебет жапкычтан чапан тигип, ичине төшөктөн чыгарып алган пахтадан салып берди. Нежила күбө жей берип, торгайланган нооту үстөл жапкычтан өзүнө жамынма 5 мант жасап алды. Боелгон жүндөн токулган гүлдөр менен кыюулады. Ушундай ажайып кийимдер менен үй кызгылт кыз пьесасын ойногонго даярданган импровизатор труппага айланды. Байкуш эски үй болсо оорукчан киши сымал, сырттагы аба ырайынын өзгөргөндө жараша ар күн ар башка илдетке чалдыгып жатты. Жамгыр жаап же кар эригенде тамчы тама баштайт. Шамалдын эпкининен шыбактар көчөт. Үйдүн 4 тарабындагы тешиктерден, терезелердин чекелеринен, эшиктин жылчыктарынан ар түрдүү ышкырыктар чыгып, бороон уулуйт. Муну менен бирге балдар жокчулукка көнүп бүтүштү. Буга көп деле капа болгондой түрлөрү жок. Ал турсун кээде үйдүн абалы менен өздөрүнүн кийимдерине карабастан көңүл ачышчу. Али Ризабей ар дайым кайталагандай, бул байкуштар ой сезимсиз, арсыз, сыган кейиптенген бир макулук болуп калышты.
Кыздар бир күнү баягы ажайып кийимдери менен кол кармашып алып, тепшиге таман тамчылардын ыргагына ылайык бийлегенге аракет кылып жатышкан. Хайрие ханым колуна ара кармап тепкичтен түшүп келаткан Али Реза бейдин күлгөнүн көрүп, чучукка жетер үн менен: "Жашасын сендей ата. Ак ниеттиги менен тууралыгынан улам балдарын ушундай бактылуу болгон киши кантип күлбөсүн" деп чаңырды. Бул сөздөр чалга ушунчалык катуу тийгендиктен тизеси өзүнөн өзү бүгүлүп, баскычка отуруп калды. Колундагы арасы да жерге түштү. Бул ара ушул узакка созулган катаал кышта Али Реза бейдин эң жакын жардамчысы болду. Өтө суук күндөрү оронуп чулганып тышка чыгат да бактагы дарактарды аралап отун кылат. Эмне кылсын? Өзүнүкү, эмне кылса өзү билет. Жай келгенде саялай турган дарак таба албайт эми. Канча жылдар бою алектенип, өз колу менен өстүргөн бул дарактарда баласындай көрүнчү. Бирок кандай болгондо да тигилерге жетпейт да. Кыш бою үйдөн оору кетпеди. Балдардын бири баш көтөрсө, экинчиси жатып калат. Бир жолу Али Реза бей өзү да ооруп, бир апта жатты. Бир апта жанына келген киши болбоду. Кемпири гана анда-санда шоруп алып келип жүрдү. "Кудайга шүгүр, жакшы болуп калыпсың. Бирок суукка урунбай жата тур. Эч нерсе эмес, өтүп кетет. Мен да ооруп атам, бирок жаткыра койбой жатышпайбы?" дечү. Хайрие ханым балким чалын көп карай албаган үчүн ушинтип актанчу, бирок чын эле ооруп жүргөндүр. Ким билсин. Балдарынын бул жоругу Али Реза бейге катуу тийди. Анын оюнча, адам деген бала чаканы ушундай күндөрдө үнүн угуп, жанында болуш үчүн тилейт да. Демек мындан катуу ооруса да бирөөсү бир басып келип, алын сурабай, ушунча киши жүргөн үйдө, чоочун жерде, чоочун элде, кербен сарайдын бир бурчунда жаткан кеселмандай болуп өлүп калмак турбайбы? Уулу Шевкет гана бир жолу түндөсү келип, чарчаңкы түрдө тартынып төшөктүн четине көчүк басты. Атасынын жүзүн акырын сылап, терең күрсөндү да: "Ата, сенин алыңды да сурай албадым", деди. Ал кайгырганын да көп көрсөтпөдү, актанган да жок. Актаныш үчүн эмне деп айтсам да жүзү жок жалганчыга окшоп калам го деп коркуп, катаал болмуш болуп жер карап отурду. Ата бала 5-10 мүнөттөй аркы беркени сүйлөшүп отурушту. Шевкет анда-санда ыкшып жөтөлүп, чыдатпай ооруган сыяктуу башын мыкчыйга алып жатты. Али Реза бей: "Ооруп турасыңбы уулум?" деп сурады. Шевкет бир аз буйдала түшүп: "Жок, ооруган деле жокмун ата", деди. Али Реза бей ишенбегендей күлүмсүрөп, башын чайкады. "Бирок алаканың меникинен бешбетер күйүп жанып атпайбы? Сага ошондой сезилсе керек ата." "Болсо болот балам. Бирок абдан чарчадым. Уруксаат берсең барып эс алайын ата." "Болуптур балам, барып дем ал." Ата бала оюндагыларын бири-бирине айткандан корккондой тике караша албай ажырашты. Али Реза бей төшөктүн жанындагы шамды үйлөп өчүрдү да караңгыны тиктеп ойго батты. "Уулумун ооруп жүргөнү чын, бирок мен аны билбемиш болуп койдум. Тескерисинче 4-5 күн жылуу үйдө, ысык төшөктө жат дешим керек эле. Андай деген менен байкуш баланын бир нече күн эмес, бир күн үйдө жатканга чолоосу жок. Эртең таң атпай туруп кетпесе, кечке чейин ары бери жүгүрүп иштебесе, үйдөгүлөр бири-бирин жей баштаарын билчү. Бул байкуштун абалы меникинен да жаман. Мени жок дегенде өз бурчумна жайыма коюшат. Ооруп турганда нан деп кекиртектешпейт. Буга да шүгүр дешим керек. Не кычыраган кыш, не ачкалык, не оору үйдөгү той тамаша программасын өзгөртө алган жок. Катуу бороондордо пароходдор, поезддер токтоп калса да, эгерим Али Реза бейдин үйүндөгү кечелер токтогон жок. Той тамаша болоор күнү үйдө канча отун, канча тамак болсо баарын алып чыгышат. Эски көйнөк чапандар, мурунку үстөл жапкычтан тигилген жамынмалар ыргытылат. Күзгүнүн маңдайында декольте жибек көйнөктөр кийилет. Сууктан жарылган колдор вазелинди жулуу сууда жумшартылат. Сасык тумоодон кызарган көздөр, шишиген мурундар бет майлары менен ремонттолот. Калбаса, бастырмадан сасыган ооздору тазалаш үчүн сагыздар чайналып, тамактар атырлуу суулар менен чайкалат. Качанта бери кооптонуп жүргөн банкрот күнү да акыры келди. Ар күнү эшиктен аласасы барлар бакырат, соттон чакыруу кагаздары келет. Шевкет алардан качып, таңкы үрүл-бүрүлдө кетет да түн жарымда үйгө келет.
Үйдө эми эки жаат чыр чатагы бүтүп, ар ким өз жан кайгысына түштү. Жүзү жоктук ушунчага жеткендиктен кээде мунум жоголду, тигиним жоголду дегендер да боло баштады. Өзгөчө Ферхунде кыямат кайымды салчу. Бир аз жаны сыгылса эле жанындагыга асылат, каяшы укса тим эле кутуруп кетет. Башын жерге койгулап, кайдан келдим эле бул тилемчилердин үйүнө? Күйөөмүн анын жешет да мага асылышат. Силер болбосоңор биз эки киши жыргап куунап жашамакпыз деп чаңырат. Мындайда Али Риза бей кулда кулак жок деп көчөгө качат. Хайрие ханым ыйлап, сыктап ортого түшөт. Уруш жаңжалдардын ар биринде үй бозулуп тарап кете тургандай болот. Же Ферхунде буюм тайымдарын топтоп калат, же Лейла бара турган жер таба албасам кызматчы болуп кетем, же ашканага официант болом деп көчөгө чуркайт. Бирок Хайрие ханымдын чырылдаганынанбы, же Айшенин ыйлап жалбарганынанбы, же уятсыздык менен албууттуктун да чеги болобу, айтор уруш жаңжал басылып, ыйлап сыктап өбүшүү менен жарашып калышчу. Мурун бейпил күндөрдө дайыма бир аз ооруп, сыркап жүрчү Хайрие ханым киши ишенбей тургандай чыдамкай болуп чыга келди. Үйдүн бүтүн иши менен кайгы капасы башына түшсө да жыгылып кала тургандай көрүнгөнү менен ар балекетке каршы турду. Ал эми күн сайын түйүнчөк көтөрүп алып Үскүдар базарына бара турган болду. Үйдөгү буюмдардан сатып, жегенге бирдеме, же ажылдаган аласасы барлардын бирисинин оозун басып тургандай кичине тыйын алып келчү. Али Риза бей кээде Фихреттен куш тилинде кат алчу. Чал кызынын өтө бактылуу болбосо да тынч аман экенин билип, көңүлү бир аз жайланып калчу. Бирок 3-4 ай мурун Фихрет каттарынын биринде одонолук кетирди. Бул жака үйүбүз тууралуу жаман кабарлар келип атат. Күйөөмөн уялып өлө турган болдум. Качан токтотосуңар ушунуңарды? Фихреттики да туура эле. Анын үстүнө бул катты күйөөсүнүн айтканы менен да жазышы мүмкүн. Ушундай болгон соң Али Риза бей ачуусу менен кызына жазган жоопто ар ким өз ишине өзү жооп берет. Бизде болуп өткөн нерселерден уялгандай, ортобузда кандай байланыш калды эле? Анда санда бир кат жазып, көңүлүбүздү алып турчу элең, аны да көп көрсөң өзүң бил деген эле. Али Риза бей ачуусу менен жазып жиберген бул катына кийин бушайман болду. Бирок эмне кыла алмак, болор иш болду. Ошондон кийин Фихретте атасына кат жазганын койду. Али Риза бей да кат жазгысы келгени менен жазган жок. Үйдө акчадан абдан жутаган күндөрдүн биринде Хайрие ханым бөгүлүп чөгүлүп чалына келди. Али Риза бей, аласасы барлар ороп калды. Азырынча шефкеттен пайда жок. Балдар ач. Фихретке бир кат жаз. Жайыбызды түшүндүр. Кызыбыз эмеспи, жардам берсин бизге. Кичине оңолуп алсак карызыбызды беребиз. Бере албасак да андан кедей болуп калышпастыр. Кандай болгону да күйөө алабыз эмеспи? Жардам берсин кичине. Хайрие ханым чалы дегенде бир аз кечирленип туруп, анан көнөт деген үмүттө болчу. Бирок Али Риза бей жарылып кетти. Кемпирин тытып жибере тургандай бир таризде кыйкырды. Экинчи, алардын атын айтканыңды укпайын. Муунтуп салам. Балдарымын бири өз башын куткарып кеткендей болуп турса, эми ага да кайрыма килгени турасыңбы? Күйөөсүнө тилемчидей жалдырап, Фихретти да жер караталыбы? Экинчи анын атын айтканыңды укпайын. Муунтуп коем. Чал ушунчалык жаалданып кыйкыргандыктан Хайрие ханым коркту. Экинчи кызын айткыс болду. Экинчи аудио бөлүмдүн аягы.